Кыргыз тил сабагы. Сиздер менен мен Анара Ажынаева. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы убакыт. Сабактын максаты угуучулар убакыттын кыргызча аталыштарын билишет. Эртең менен на русском утро. Чак түш полдень. Күүгүм закат. Кеч вечер. Түн ночь. Таң рассвет. Бир күндө, бир суткада билесиңер канча саат бар. Демек убакыт бир күндө сутка, саат, мүнөт, секунд болуп бөлүнөт. Убакытты өлчөөчү курал бул саат. Прибор для измерения времени это часы. Саат кыргызча кандай аталат? 12ден 5 мүнөт өттү. 12ден 10 мүнөт өттү. 12ге 5 мүнөт калды. 12ге 10 мүнөт калды. Жана башка ушул сыяктуу. Мисалы, төмөндөгү сүрөттө көрүп турасыңар. 10дон 10 мүнөт өттү. 10 часов 10 минут. Ал эми бул сүрөттө 12ге 15 мүнөт калды. 15 минут без 12. Эми жаңы сөздөр менен таанышалы. Ойгондум. Проснулся. Барамын. Иду. Келемин. Прихожу. Конокко в гости. Эми төмөндөгү сүйлөмдү орусчага которолу. Мен жумуштан саат 5ден 30 мүнөт өткөндө келемин. Я прихожу с работы 5 часов 13 минут. 30 минут. Мен таң заарда ойгондум. Я проснулся на рассвете. Кечинде конокко барамын. Вечером пойду в гости. Демек, бүгүнкү өткөн темабыз убакыт туурасында сүйлөштүк. Жолукканча аман болуңуздар.